Асыран Бекетин өзүнүн 9 айткан сөзү боюнча туурабы? 9 Урматтуу депутаттар, мен да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир экөө сөз айтып коеюн, урматтуу Садыр Кожоевич. Биздин мамлекеттин эң баалуулугу бул көз карансыздык жана көп улуттуу кыргыз эли. Биз бир топ эл аралык уюмдарга мүчөбүз. Бизди коңшу мамлекеттер эл аралык уюмдар тааныш керек. Ошондуктан өкмөттүн негизги милдет жана максаты ушу карапайым кыргыз элинин жашоо турмушун оңдоого багытталат деп мен ишенем. Буга чейин башталган программалар коронавирус пандемиясын оздуктап ийгиликтүү иш алып барганыбызга мен дагы ишенем. 6-чы чакырылыш, урматтуу депутаттар, ким кандайсын пикир айтпасын, 6-чы чакырылыш өзүнүн тарыхый миссиясында чечимдерди кабыл алды. Тарыхта кала турган комитеттер, комиссиялар өзүнүн корутундусу негизинде баарыбызга маалым. Ошондой эле бүгүнкү бекилип аткан өкмөттүн курамы дагы бул 6-чы чакырылыштын жоопкерчилигинин негизинде. Кайдыгер болбой, чакырган жерге келип, депутаттарыбыз колдоп берип аткан негизинде кабыл алынып жатат. Ошондон мен депутаттарга дагы ыраазычылык билдирип кетем. Президент жөнүндө сөз болду. Сооронбай Шарипович өзү мөөнөтүн азыркы маалыматка ылайык демек конституциялык мөөнөттүн аягына чыгара албай калды. Бирок кыска мөөнөттүн ичинде дагы ушу карап кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн өзүнүн салымын, тажрыйбасын, адамдык моралдык касиети менен салып келди. Бул дагы урматтуу кыргызстандыктар биздин тарыхыбыздагы бир жакшы күндөр элес катары калат деген ойдомун. Албетте эми кырдаал ушундай болду. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бул кырдаалга алып келди. Ошондуктан ар бир нерсе басып өткөн биз үчүн сабак болуш керек, тарых болуш керек. Кайра бир кетменди тебелей бербей алдыга жылышыбыз керек. Стабилдүүлүк эң негизгиси. Бүгүнкү биз Евразиястын мүчөсү катары биз коңшу мамлекеттер менен дагы мамилебизди бекемдеп алдыга жылыш керек. Чек ара маселелери, административдик территориалдык реформа деген чоң маселелер турат. Тышкы карыз, ошондуктан жапа турмак, консолидация болуп, ары бери таткылабай, ушул өкмөткө ишеним көргөзүп атабызбы? Толук жоопкерчилик дагы берип, мүмкүнчүлүк дагы берип, ушу кыска мөөнөттүн ичинде көрсөткүч көргөзөт деп мен силерге ишенем. Иштериңизге ийгилик каалайм, урматтуу Садыр Кожоевич. Урматтуу депутаттар, бүткүл Жогорку Кеңештин комитетинин отурумун аягында ушу комитеттин корутундусун окуп койсом, биринчи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 32-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык өзгөчө абал киргизип жана Жогорку Кеңештин демейки тартиптеп иштеши үчүн шарттар жок болгонуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордуна талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишинин программасынын долбоорун алдын ала карап чыгып, бүткүл Жогорку Кеңештин комитетте өткөнгүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин кароосуна Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишинин программасынын долбоор тиркелет программа бекитүү маселеси киргизилсин. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматынын ордуна талапкер Жапаров Садыр Нуркожоевич баяндамачы катары аныкталсын баяндамасын берди. Корутундуга сын пикирлер, сунуштар жокпу? Добуш койсом болобу? Добуш коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы. Жок. Программа, сунушталган программа бир добуштан кабыл алынды. Ошол эле программанын урматтуу депутаттар, анда токтом негизинде да биз бекитип коюшубуз керек. Жогорку Кеңештин токтом долбоорун окуп коюп уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин токтом долбоору. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишинин программасын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 74-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1-пунктуна жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамынын 3-беренесинин 1-бөлүгүнүн 14-пунктуна жана 123-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордуна талапкер Жапаров Садыр Нуркожоевич тарабынан берилген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иш программасы бекитилсин. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020 жылдын 17-июндагы номер 3876-6 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишинин программасын бекитүү жөнүндө токтомдун күчүн жоготуу деп таанылсын.
Ушул токтом кабыл алган күчүнө тартуу күчүнө кирет. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы. Жок, бир добуштан токтом долбоору кабыл алынды. Кийинки маселе ошол эле комитеттин кароосунда, бүткүл комитеттин жогорку кеңештин кароосунда Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматы ордуна талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн түзүмүнүн долбоору жөнүндө корутунду толук окуштун кажети жок деп ойлойм. Стандарттуу толук кызмат ордуна талапкер өкмөттүн түзүмүн добуш коюп, урматтуу депутаттар, комитеттин чечимин корутундусун. Макул. Каршы. Жок, бир добуштан комитеттин чечими кабыл алынды. Ошол эле корутундунун негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин токтом долбоорун тааныштырам сиздерге. Кыргыз Республикасынын өкмөт түзүмү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 74-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 1-чи пунктуна Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 3-чү беренесинин жана 1-чи жана 2-чи бөлүктөрүнө Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-чү беренеси 1-чи бөлүгүнүн пунктуна жана 123-чү беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши токтом кылат. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү колдонуу иштеп жаткан толук өкмөттүн структурасы толук окуштун кажети жок деп ойлойм. Ошондуктан ушул түзүмдү бекитип берүүңүздү суранам. Макул. Токтом долбооруна каршы жок, токтом долбоору кабыл алынды, өкмөттүн толук түзүмү бекилди. Кийинки акыркы чечим Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматы ордуна талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасынын өкмөттүн курамынын долбоорун карата бүткүл жогорку кеңештин комитетинин корутундусу Кыргыз Республикасынын регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 32-чи беренеси 1-чи бөлүгүнүн 2-чи пунктуна ылайык өзгөчө абал киргизип жана жогорку кеңештин эмейки тартипте иштеши үчүн шарттар жок болгонуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордуна талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамынын долбоорун алдын ала карап чыгып, бүткүл жогорку кеңештин комитети төмөнгөдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамынын долбоорун аныктоо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин премьер-министр кызматы ордуна талапкер Жапаров Садыр Нуркожоевич баяндамачы катары аныкталсын. Баяндамасын берди. Дээрлик 100% бүгүнкү иштеп жаткан өкмөттүн мүчөлөрү сунушталган. Бир гана азырына маалымат иретинде айтып кетти. Эркин Асраниев боюнча, ошону эске албаганда, ушул курамды комитеттин корутундусу бекитип коюуну суранам. Сунушталган. Шашпай, курамын окуп койбойсуз. Курамды окуп бер десең, окуп берейин. Анда окуп берейин, урматтуу депутаттар. Мен токтом биз комитеттин корутундусун бекитип берели, андан кийин токтомду окуп берейин. Макул. Каршы жок, бир добуштан кабыл алынды. Токтомдун долбоорунда курам толук жазылган. Төмөнкүлөр. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордуна, Батырбек Алмазбек Батырбекович Кыргыз Республикасынын 1-чи вице-премьер-министр кызмат ордуна Асрандиев боюнча айтылып кетти. Кийинки Мадумаров Акрам Камралиевич Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министр кызмат ордуна, Исмаилова Айда Жекшенбаевна Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министр кызмат ордуна, Темиралиев Талайбек Асанбекович Кыргыз Республикасынын өкмөттүн аппаративдеги кызмат ордуна, Мукамбетов Санжар Кожоевич экономика министринин кызмат ордуна, Жээнбаева Бактыгүл Жаныбековна финансы министринин кызмат ордуна, Чодуев Эркинбек Ибраимович айыл чарба тамак ашуундар жай жана мелиорация министринин кызмат ордуна, Бейшенов Жанат Саматович транспорт жана жол министринин кызмат ордуна, Жамалкулов Марат Турганбаевич юстиция министринин кызмат ордуна, Айдарбеков Чыңгыз Азаматович тышкы иштер министринин кызмат ордуна, Жунушалиев токтом долбоорунда жүрөт. Ал сыяктуу өзүнүн арызын калоосун айтып сиздерге алып коюлган. Аскаров Замирбек Марикбаевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин кызмат ордуна, Абдикаримов Сабиржан Токтосунович саламаттык сактоо министринин кызмат ордуна,
Исахов Ханбек Абдиб Васипович Кыргыз Республикасынын билим берүү жана министр кызматы ордуна Жамалкулов Азамат кечирип коесуз. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү